Быйыл Казакстандын транспорттук транзиттик дараметин арттырган 2 жаңы темир жол линиясы ишке кошулат. Келерки айда Достук Моюнты 2 жолунда поезд жүрө баштайт. Долбоор бул багыттын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 5 эсеге жана чоюн автотранспортунун ылдамдыгын суткасына 1500 чакырымга чейин жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Алматыны айланып өтүүчү темир жолдун курулушу ушул жылдын аягына чейин бүтөт. Кошумчалай кетсек, учурда Казакстанды коңшу мамлекеттер менен байланыштырган Дарбаза, Мактарал жана Бакты, Аягөз темир жол линияларын куруу иштери жүрүп жатат. Реализация проектов. Бул долбоорду ишке ашыруу Борбор Азия багыты боюнча 20 миллион тоннага чейин, ал эми Кытай багыты боюнча 25 миллион тоннага чейин өткөрүү жөндөмдүүлүгүн кошумча жогорулатууга мүмкүндүк берет. Аталган долбоорлорду аяктоо мөөнөтү тиешелүүлүгүнө жараша 2026-2027 жылдар. Муну менен катар быйылкы жылдан тартып Транс-Казакстан темир жол коридорун масштабтуу өнүктүрүү башталды. Бул коридор Транскаспий жолунун негизги звеносу болмокчу. Транспорт министрлигинин өкүлү саякатчылардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга багытталган демилгелери менен бөлүштү. Бүгүндөн тарта Кулжа айынын 7-сине чейин Сиан Алматы ортосунда жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди каттай баштайт. Бул курам Казакстандагы Кытай туризминин жылы алкагында уюштурулууда. Өткөн жылы Алматы, Түркистан, Ташкент, Самарканд, Букара багыты боюнча Жибек жолу жана Керуан экспресс туристтик поезддери иштей баштады. Туристтик агенттиктердин өтүнүчү боюнча бул поезддин каттамы быйыл да уланат.